Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин психология предмети боюнча окутуучу Досалиева Мунайым Молдалиевна, КМБЖ-19 тайпасынын студенти Аширова Анжелика Жеңишбековна. Бүгүнкү сабактын тапшырмасы темперамент деген эмне? Темпераменттин темпераментине аныктама берүү. Темперамент латын сөзүнөн которгондо темпераментум бөлүктөрдүн тиешелүү катышы дегенди түшүндүрөт. Адамдын психикасын мүнөздөгөн жеке өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы. Темперамент сезимдин күчүнө жараша терең же үстөртөн, анын өтүү ылдамдыгына, туруктуулугуна же тез алмашууна карата билинип көрүнөт. Ал ошондой эле мүнөздүү темпераменттин индивиддин кыймыл-аракетинин өзгөчөлүгүнө жараша болот. Темперамент тупаса касиети бар нерв системасы менен эле эмес, ал турмуш жана иш-аракеттин шарттары менен да шартташкан. Темпераменттин индивид өмүр жолундагы өзгөрүлбөс болуп калбайт. Ал түрдүү темпераменттер инсандын баардык коомдук зарыл сапаттарын, касиеттерин өнүгүүсүнө тоскоол болбойт. Бирок ал ар бир темпераменттин өзүнүн калыптануусунда өзгөчө жолду жана ыкмагын арган талап кылат. Темперамент адамдын мүнөзүнө, өзгөчөлүктөрүнө бирөө бөлгөсүн түзөт. Темперамент негизинен 4 типке бөлүнөт. Ал сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Сангвиник болсо эмоционалдуу, жумшак болгон жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Бирок козголгусуз, туруксуз, көңүл буруусу менен эмес, ал бир калыпта эмес, тааныш эмес чөйрөгө ар кандай шартка тез ыңгайлашып кетүүчү жөндөмдүүлүгү бар. Ал кыска убакытта коллективге аралашып кете алат жана жолу болбогондуктан жагымсыз окуяны кадимки көрүнүш катары баалайт да кыйынчылыктын айланып өтүп, үстөртөн карап койгон өзгөчөлүгү бар. Ал чечимди бат кабыл алууга шашылат. Ал өзү жана иштердин жана активдүү иш-аракеттерин чегерүү абзел. Анын алдында улам жаңы тапшырмалар коюп туруу маанилүү, ошол эле учурда иштин сапаттуу аткаруудан өзгөчө көңүл бурат. Флегматик татаал абалдарда да өзүнүн токту алып жүрө алган, ишти ойлонуп ырааты менен жасаган жана күтүүгө эрки жеткен, жоош, оор басууруктуу, куру сөздү көп сүйлөбөгөн, токтоо жана эмоцияга берилген. Ал жумушунда системалыктуу көргөн, кызыгуусун, мамилесин туруктуу бир жумушту экинчи жумушка жай баракат менен өтүү, негизди чыдамкай жана урушканды, мактаганды жакшы көрбөйт. Ички толгоонусу көп сыртка чыгарбайт, сын пикирлерге толугу менен мамиле жасаган өзгөчөлүккө ээ. Холерик кыймыл-аракети чечимди тез кабыл алгандыгы менен өзгөчөлөнгөн жана көңүлү бат көтөрүлүп турган, кымкыт, тырышчаак эмес, бирок каны кызуу, чыдамсыз адам. Ал кишилерге жасаган мамилеси бир жактуу, катаал, бирок чечкиндүү жана демилгөлүү. Өзүнүн кармай албаган, экспериментчи болгон окуяны өз убакытта артына таштап, бат унутуп калган кетчил эмес, таарынбаган мүнөзгө ээ. Ал муккантып, берилип тез сүйлөйт, курч, агрессивдүү, урушчаак. Меланхолик ал бат чарчаган, өзүнүн күчүнө ишене бербеген, бирок абдан кылдаттуу, кыраак, таарынчаак, жаңы шартта өзүн жоготуп коет жана күтүлбөгөн кырдаалга бат аралашып кете албаган адам. Ал өзүнүн жеке болгонду жакшы көрөт. Чечимди өзү чыгарганды жактырат жана жолу болбосо өзүн жоготуп, маанайы чөгүп кетүү өзгөчөлүгүнө ээ болот. Ал тез чарчайт, үнү катуу чыкпай калат, кээде шыбырагандай сүйлөйт. Жумуш процессинде ишке болгон жөндөмдүүлүгүн жоготуп коет дагы, таасирге тез берилет, чөйрөгө өзүн таатып коет.